көрктөндүрүүнү баардыгыбыз жакшы ниет кылып тигейли. Кандай дейсиңер? Ушул кемилгени баардыгыбыз колго алайлык да көрктөндүрүү боюнча биздин Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбекович менен сүйлөшүп, Жогорку Кеңеште анан Жогорку Кеңештин фондунан 100 000 сом ажыратып берди. Ушул 100 000 сомго биз Арча көчөтүн, Сасна, Элдарада көчөтүн алдык. Баланын көрөлгөнүнө кубанбай эмне дейт? Турганына сүйүнбөйт. Эгип коюш эң оңой. Иштин баары эккенден кийин башталат. Мына мен Бишкектен келгенде, айылга келгенде кубанам. Айылга кирип келгенде айылым менин деп кубанам. Келгенде бир Арча көчөт курган болсо мен өкүнөм, кайгырам. Ушул мээнет бар депчи. Ошон үчүн урматтуу жердештер, мына бүгүн биз 100 көчөт эгип баштайбыз. Бул көчөттү эгип коюп пиар кылып кетиш эмес. Бул көчөттү мындан кийин караш керек. Буга суу бериш керек. Буну буташ керек, буну коргондош керек. Ошон үчүн мен ушул көчөт, ушул мен маркум чоң атамдын атынан деп, ушул көчөт мен маркум чоң энемдин элесине деп жакшы ниет кылып эксек, Кудай буйрса. Жылда централ көчөнү баштайлык дагы. Жылда 4 көчө, 5 көчөдөн кылып, жалпысынан 4-5 жылда сакалдар. 4-5 жылда бардык урматтуу туугандар бардыгын өзүбүздөн башташыбыз керек да. Коркпошубуз керек. Ким кылат башка? 20-чы теңдик кимдики? Теңдик меники, теңдик силердики. Теңдик силердин балдарыңар, жаш муунардыкы. Көчө тап келип бериптир бизге. Ушуну тамдарыбыздын аркасына көчөгө эккенден кийин муну эгип коюп эле эметпестен ошону карап, ошону сугарып, ушуну бир өзүбүз дагы аракет кылайлык туугандар.